Апакек коомдук фонду 2017-жылы негизделген. Фонддун көзөмөлдөө кеңешинин курамына өз ишинин профессионалдары, фонддун социалдык долбоорлоруна түшкөн арыздарды тандоочу объективдүү калыстар мүчөсү болгон 12 адам кирет. 2018-жылы фондко түшкөн кайры садага 5 миллион сомдон ашык сумманы түзүп, анын 85% Молблок компаниясынын кызматкерлеринен түшкөн. Биздин фонддун 9,5 миңден ашуун донорлору бар. Алардын 90% Молблок компаниясынын кызматкерлери жана кардарлары болуп саналат. Апакек фонду бүткүл Кыргызстан боюнча 17 жергиликтүү социалдык объекттерди ишке ашырды жана бир улуттук инвестициялык долбоорго колдоо көрсөтүүдө. Боорукердик китепканасы, биринчи кадам, экинчи кадам жана Нур терапия борбору. Жергиликтүү социалдык долбоорлорго жумшалган бюджет 4,5 миллиондон ашык сомду түздү. 36 миңден ашык адам Апакек фондунун көрсөткөн жардамынын негизинде пайда ала алышты. Урматтуу биздин донорлар, сиздер бул асыл иштердин ажырагыс бөлүгү болуп калдыңыздар. Миңдеген биздин мекендештер кичинекей бөбөктөрүбүздөн тартып улгайган жарандарыбыз, айыл жана шаар жашоочулары, мектеп окуучулары, мугалимдер, дарыгерлер жана жумушчулар, мекенибиздин ар кайсы булуң бурчтарында жашаган адамдар сиздердин боорукердигиңиздер менен активдүү жардам бергениңиздердин натыйжасында өздөрүнүн социалдык турмушун жакшырта алышты. Алдыда бизди Апакек менен биргеликте өлкөбүздүн жыргалчылыгы үчүн улуу иштер күтүп турат.